Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабагыбызда кургак учук оорусу боюнча маалымат алабыз. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун айтуусу боюнча, ар бир секунд сайын дүйнөдө бир адам кургак учук оорусун жуктуруп алат. Ал эми ар бир 20 секундта да жер жүзүндө кургак учуктан бир адам көз жумат. Жылына бул дарттан 600-гө жакын киши каза табат. Кургак учук бул кургак учуктун микобактериясы тарабынан пайда болгон көп учурда өпкөнү жабыркатуучу жугуштуу оору. Оору бейтап адамдан жөтөлгөндө, түшкүргөндө, сүйлөшүүдө жугат. Кургак учукту кайсы гана адам, кайсы гана куракта болбосун жуктуруп алышы жана ооруп калышы мүмкүн. Кургак учуктун жугуу жолдору: аба аркылуу, жөтөлгөндө, оорулуу менен сүйлөшкөндө, кол кармашканда, оорулуунун таза эмес идиш-аяктан, оорулуу малдан, ит, мышыктан, коомдук транспорттагы адамдардан, кармагыч отуруштардан, мал базардагы малдан, адамдар көп топтолгон жайлардан, коомдук жана ачык тамактануу жайларынан, ал эми акчадан. Кургак учук эле эмес, башка оорулары дагы жугат. Эгерде сиз төмөнкү белгилерди байкасаңыз, кургак учуктун белгилери: 2-3 жумадан ашык жөтөлүү, кан аралаш какырык чыгуу, түнкүсүн тердөө, табиттин жоктугу, кадимкидей тамактанса да дене салмагынын азайышы, чарчоо жана алсыздык, төштүн оорушу, температуранын жогорулашы, анда сиз сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылууңуз зарыл. Кургак учук оорусунун алдын алуу жолдору: эмгек жана эс алуу режимин сактоо, белок, май, углеводдору тең салмактанган, витамин жана микроэлементтерге бай тамак-ашты колдонуу, спорт менен машыгуу, таза абада көбүрөөк болуу, тамеки тартпоо, тарткандардан алыс бол, алкоголь жана баңги заттарын колдонбогула, үйдүн абасын дайыма алмаштыруу, жаңдарды сүртүү, таза кармоо, жеке идиш-аякты гана колдонуу, жеке гигиенаны сактоо, колду дайым сабындап жуу, башка бирөөнүн жеке каражаттарын колдонбоо, жөтөлгөн адамдардан алыс болуу. Эми балдар, өпкөнүн кургак учугун дарылоо жолдору: кургак учукка каршы дары каражаттарын, дарылоо курсун толук аяғына чейин дарыгердин көзөмөлү менен үзгүлтүксүз дарыларды ичүү керек. Дарылануу үзгүлтүккө учуратуу же дарыланууну өз алдынча токтотуп коюу, анда бул ооруну өтө кыйынчылык менен айыктырууга туура келет. Оору 2 жылга созулуп кетет жана оор түрүнө айланат. Демек балдар, бул оорудан сак болуп, ден соолукка кам көрүп, тазалыкты сактайлы.